Assalamu alaikum, урматтуу достор. Мен азыр жумуштарым менен кирпич чап келгени базар орунга кетип аттым эле. Мына 1 май деген айыл атактуу жашыл туннель мына ушул жерде. Бул жерде мына менин бир досум бар эле. Азыр ушул сноско кетип атат. Ушул жердекилер дагы деп мен ошону тартып коеюн деп сурап коеюнчу өзүнөн бир ооз. Аябай кызык видео болот. Азыр көрүп тургула. Мына бул Чикаго деген бул дагы биздин бир инилердин кафеси. Азыр булардын алдындагы асылы бул машина менен биз кетип атабыз. Мына немелерди таштап коеюн деп. Азыр мен ушул сноско кетип атып ушул дос болот эле, кирип сурап коеюнчу снос эмне болуп атат экен. Бир кызык да бул дагы. Акыл эми барбы экен дейм. Ассаламу алейкум таксыр. Ассаламу алейкум. Кандай барсызбы? Жакшы. Кандай акыл тысым досум? Эмне болуп атат бери? Сноско кетип атабы? Эми досум эле экен да. Ооба снос болуп атат. Şu sen özüңөн сурап коеюнчу деп кетип аттым, иштер менен кетип аттык эле. Неме? Эми досум берде саясатты көрүп атасың. Ушундай сностор башталды Кыргызстан боюнча. Заман алдыга жылып атат. Мына азыр күндө эле жанагыдай сериал көргөндө Оштун мерин көрүп, ишканын көрүп, анан ушул нерседе бизге кесиптеди эле кирип келди. Күтүп аттыңар беле. Күтүп аттым эми. Бу снос өзү мындан 1-2 жыл мурун эле жанагыдай бул жерде кырсык болуп атат, өзүң билесиң досум, жол таар берди. Ооба. Анан машина коюп койсо жолго чыгып калат. Анан былтыр мындай эле алиги бул жерде кичине кырсык болуп жолго татканда түзүшүнө берилген жанагы кафе ресторандар кичине жылыш керек дегенчи. Анан мен ушу даярланып өзүмчө жашайм досум. Өзү Бишкекте билесиң 20 жылдан бери квартира жашап келдим. Сен аябай мээнет кылдың. Анан мээнет кылдык. 2 бала 2 кызым бар. Анан ушул жерде жашап, мына 10 жылдан бери 2 бала 2 кызым, келиним, небелер менен жашайм ушул жерде досум. Өзүң ушул үйдө жашайсың. Ушул жерде жашайм. Анан акырын билесиң тортон баштап, анан кийин борон жаштап, анан кийин мына ротасын кафедейбиз, солойдейбиз деп ачкандан кийин 3 жыл болуп калды. Анан элдин талабы менен бу күндө эле кафелик ушундай экен, чаттайт кесимден чыкканычы. Базарына досум, Кыргызстанда, өзү Кыргызстанда арзан базар экен да тамак аш. Тамак ашта иштегендер кече бир дос айтат, ака базарында көрдүңүзбү бир кафе ресторан иштеткенде бир жипте жүргөнүн дейт да. Алиге бизде мисалы үчүн мына эт кымбаттап кетти, 800 сомдон эт алабыз мисалы үчүн. Бир куска коюп 130 сом. Бир чайнек чай 10 сом. Эми досум канча эл көп келсе элдер ушундай дейт экен, эл кирип атса чуурат дейт экен. Бирок досум мына 10 жылдан бери мен Аллага наразы болбойм. Бирок досум мына кылтам, мен кылганым чатып атам да. 10 жылдан бери досум мына азыр 2 ай болуп токтогон стройкачы. 2 ай болуп токтоду. Эми токтоп бүтү, эми мындан стройка кылбайм десем, эми да бүгүн снос деп келип тур, мына бул жерден сызып койдум. Бүгүн болобу экен снос? Эми мен кылтам, азыр бул алдыда навестер алдым досум. О, алдында навестер бар эле, адамдар отурган. Мен өзүм часкам. Ошоктан да мени кызып кел. Мына жерде. Кызып кел, ошол жерде экен. Мага өкмөттөн келип туруп, ушул жерден стройка кылайын деп муну кийин чыгаргам да. Мына ушул жерден болсо мен кызыл китеп ушул жерге келди. Кызыл китеп боюнча ушул документ боюнча. Муну мен айтканы алдым. Алдым. Алып койдум, бирок эми досум сырттан тартсам мына экен. Мына эми мына экен. Азыр ушунун жарымы кетип атат, иште 4 метр кирип кетип атат эми. İçine nar gözдөп бузасыңар. Кирип кетип атат. Бүгүн бузасыңарбы? Эми кече бузуп бүттүк. Алдын. Мэрге эми мындай снос деп айтып түшүндүрүп кетти бирок. Жок, акимби мэрби? Аким келди. Аким келип түшүндүрдү дагы. Аксакал экенсиз эми туура түшүнүңүз снос деди да. Мен мэрге акимге айттым. Мен саясатты колдоймун. Өтө жакшы болуп атат, заманауи болуп атат. Биз поддержка чыгышыбыз керек дедим. Анан айтты, аксакал сиз үлгү болуң деди да. Мен андан бир нерсени сурадым. Закон баардыгыбызга бирдейби дедим. Мен калгалы башкалар, мен кырып башкалар кылбайбыз деп. Акеден закон баардыгы иштейт деди. Мен айттым, анда мен убакыт берип мен түшүрөм дедим. Мен үлгү болуп беремин дедим. Эми досум, азыр эми карасам да. Неме? Акыл 1 мүнөт досум. Мен бир суроо берип алайын. Закон баарыбызга бирдейби дегендин мааниси кандай? Мына кошуналарыңа дагы өтпөйбү деген сөзбү? Ошо да мисалы үчүн алиги авария болсо деле, башка болсо деле акыл таксиде таксырга сайылып берет да мындай айтканда. Анан эми азыр закон бирдей иштеген болсо мында адуши кыласың да. Элдер айтат да, акыл ака сизге эле боло беребиз, эмне буздуңуз, башка кылдыңыз дейт. Мен крышам жок дедим. Мен Аллага таракка кылам дедим да. Эми майли бул мына азыр мен мисалы 2 балам бар. Баламда ини бар, өзүм афганист, инвалидмин досум билесиң да. Экинчи жолу инфаркт болуп калдым.
Эми участкада турганмына 5-6 жыл 10 жылда болуп калды участкага деп арыз жазгам. Мына 405 жыл болуп калды. Участка берилиптир да. Участка берилди. Балаң сени мененби? Акыл бардык үй бүлө үйлөнгөн балаң? Балачак неберелер бар да? 2 бала, 2 кызым бар, неберем бар. Эми бирок жүлөсүн тартып койдум да сендерге. Кадымда şu yerде жашайм досум, семьям мененчи. Мына мен şu 10 жылдан бери кылган мениятим ушуда досум. Акча бир тике машинам бар мисалы. Байлыгым жок. Былтыр кичине акча таптым беле, апам умурага апарып келдим. Эми мына жерде жашайм да мынакей. Şu yerде азыр 2 бала, 2 кызым, неберем бар ушул жерде. Бардыңар ушул жерде. Эми мен өкмөткө Немеге өкмөткө балаңга арыз жазып неме кылгансыңбы? Мен бергем, арыз берсем, элдер канча 250 участка берилди, башка деп. Men şu Belkman barsam ölüp ketip tagam jeribegende, a beşi ölüp ketip soğuşuna getdi emi. Barsam sizge kiyim berem jenin dep koydu. Azır участка алгандар барсам 400 миңден сатып атышат азыр участканычы. Эми 400 миң участка алып Сага бербей койгон убагында. Жок, сенин балам группада анан алып эми азырдан үй салайын десем участка жок. Сурасаң 400 миңден 5тен 6дан участка алгандар бар экен да. Эми майли алсын, башка алсын, бирок небересине баспаган небересине участка алгандар бар экен да. Анан карап туруп, бузун укугуду ким коргойт? Эми ишкерлер ассоциациясы болуп койду мына. Акыл сен ошол ишкерлер ассоциациясы демекчи, сен сага минеге бербей аткан себебим бизде мындай да, бул акыл биякта иштеп атат, мунун акчасы көп дегендей кылып, мындай бизде ишкерлерге баягындай мамиле, карапайым адамдардын мамилеси бир мындай түшүнүксүз да. Чынын айтканда, сен акыл колуңда канча адам иштеп, мамлекетке канча салык төлөп, сенин салыктарыңа мугалимдерге, врачтарга, милицияларга айлык ошо салык жагын кандай кылып атасың? Канча адамды иштетип атасың? Ошолорду айтып берчи. Азыр аякта 26 адам иштейт. 26 адам иштейт. Şu aydan çıkan kızlar işteydi. Hem gelip ketkenler de hem de pastayın emez de. Oşağa aylık çıkaram. Aylıkta nalogda 50 mingden nalogda görüm. Svetke bir 45 ming 50 ming svetke çıkar. Azı kımmata göre. Svetke kımmattadı, nalog kımmattadı. Men lada oşol saytkanda pensiya ketet. Özüm pensiya alam. Afganistan bu iki grupamın. Emi oşol hökümatda gelip je işkelerde bir çoğultup turup kандай muhtaçlık var bizlerde ne kılay degen bir can yok da. Şu sen iştegenden beri bir jaka çakırıp bir rayondan bir Bürö degen yok. Geltiriz bizge kандай jardam var desek, emer tapkan sen aytkanda dige bolup da deydi. Yok şükür, bирок азыр болгондо эң арзан тамак аштан эч кандай түшпөйт да. Мына жалган айтсам Алла көрөт. Sen былтыр тапкан акчамы апам умурап келип апарып келдим да. Эми калган чатып атат. Эми мындай кылсам мына ошо кафенин жарымынан кетип атат да. Мен но içinden жарымынан бузулат экен да азыр. Но барный стойка полный кетет. Жок, но кетет. Эми мына Бул кетет. Сиз бердим ми? Ошо момдон баштап мына ушер кетет да. Эми ладно, өзүмө да стайм болуп калат. Мен айтайын деген досум элге кичине ишкерлерге бир жардам катары бир келип сурап, не болтасын, кандай жардам кетет. Потому что мен төлөмдөрүм жакшы сууга төлөйм мен. Мына кече эле сууга 22 миң төлөп келдим. Ооба. Налог төлөйм айда 50 миң сом. Мени канча адам иштейт? Менден иштегендер үй салды, ошо поварлар. Кыздар ушул жерден иштеп, телефон сенеп алып, ушул жерде чыгып атат, кайра кетип атат. Эми айтайын дегеним, азыр бир адилеттик сан айыл башчылары, ушу өкмөттөрдө же райондо бир чогулуш кылып чогулуп, ушундай авария болуп атат, башка болот, жол маселеси бар, ушуну чечип берели деген болсо, ошо акча чогултпа десе өзү чогултабыз ушун үчүн. Ушу адам жок да, келип бизди сураган. Уюштуруп, сурап. Эми али кече аким келди, мен көрүп эле сразу айттым, мен колдойм сизди. Ишиңиз жакшы болуп атат дедим. Бирок бар закон бирдей болуш керек дедим. Барына бирдей. Анда бирдей болсо жакшы. Мен да жүрүм жагы буларда жана баштадым, Чукайгоодо да баштады. Сүйлөшүп алдык, баары баштадык да, мындай айтканда. Эми досум ошо алиге айтайын дегеним, кичине аккат айылга келбей атат да. Ооба. Аккат келип мындай ишке Эми акыл досум, эми сага ушул балаңа жок дегенде бир участок кылып беришсе. Мен азадан жында цемент кой баштайм да. Мына болуп атат, элдер айтат, бизде 2-3 айда сезон болот досум. Мына азыр астыма бүттү. Кышта бир только ушу поварлар акча берип жатабыз, сатып алыпчы. Анан азыр башкача да кымбат болсо актай деген. Биздин базар огондо кафе сулашыш кыйын досум. Ооба, эми акыл участок дейли ошол жер аянтын бөлүп берсе, ушул балаңа сен дагы ошол эл катары бир салып алсаң үйдү. Анан
Дагы мамлекеттен кандай жардамдар керек? Эми силер таксырлар кредит албайсыңар же ошо туура айттың алиге бул документ болутканда айтты да эми ушундай шкылда акча болсо проценттик акчалар бар жанагындай 5% деп бердиби. Анан бул мен үй болгон үчүн документ эки бөлүнүп калды да, үй болуп башка болчу. Анан снос деп документ тототуп койгон да пока. Пока мына снос бүткөндөн кийин анан документ. Эми досум өзүнүн таксысын албай ошон үчүн эле меники 10 жылга созулуп кетти да. Ушу келгенде мен баарын билем. Акырында утур кылган чапта кыла берем, жаш балдарым сабап калды, дагы эмне кылып таштап депчи. Эми азыр бузбастан дагы эмне кылып таштайт. Алар карап туруп эми өкмөттүн жардамы деген бар, кичине ишкерлерди колдой турган мына азыр президентибиздин саясаты жакшы болду, иш жүрүшү да, үйлөр берүүбүз башка болуп атат. Келип бир кандай жардамга дух берип койсо бизге досум. Дух эле деги. Дух берип мындай болуп сунуш болот. Шунарга бирөө жан сүйлөсө айткыла деп жол маселесин чечип берсе жанагы знактарды коюп туруп, ошол эле атаген акча берсе берсин. Ала беребиз 5%. 5%. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу акимдер, банкирлер, мына ошондой өзүңөр айтып атасыңар, жана 5% ишкерлерге могу Айыл банктан мен берип аткан уккам. Ошондой кредиттер болот. Ушундай ишкер мырзаларга жардам берип коюңуздар. Мына мен бүгүн ушу жакшы сага келип жаңылыктар көп экен. Эми биз акыл мен азыр иштер менен кеттим деген досум. Анан келатканда дагы тартып кандай бузулуп аткандарын айтабыз, көрөбүз. Дагы кандай сөздөр бар эми? Сөздөр эми ушу эми алиги өкмөт жактан дагы билип, мен мисалы адамды иштеттим деп ошол жерге иш берип атасың, ушунча адам иштеп атат деп көрүп турса, келип контроль кылып турса, жакшы бизге. Алардан эчтеке сурабайбыз, алиги келип эле ушул неме, масат майт деп мындагылар, бириндик болгула кошунулар, элдерге келип чогултуп, эми кафе иштеп аткан менен налог төлөп атат, адам иштеп атат койсо, элдин небеси өзгөрөт башкачы. Азыр элдер ойлойт да, акыл ака кафени сабыр ашан алып атат дейт. Мен аркамга карап көрсөм, байлыгымда мына бир матчым бар досум. Мына матч сеники? 10 жылдагы матч ушу. Бул көлүк болчу алмаштырдым. Али мен таанып калып көрүнгөн кылга төрөбү, тактыр келет депчи. Анан досум жалпы бар. Мен шүгүрсүздүк кылсам алар наразы болуп калам. Ооба. Шүгүр. Эми болсо сама неме болду да. Ситек эмес, эми бул өтүп кетет, Кудайга соңдоп. Эми мында канча акчалар менен кылдың эле да сен мээнет кылып. Мындан кийин мисалы үчүн келип мындан кийинкисине деле келсе боло берет, азыр келип туруп жардам берип кандай кылабыз деген болсо, биз ушуну дальше кете беребиз досум. Ошо. Эми урматтуу көрөрмандар, дагы бир декени айтып кое турган нерсе да, бул акыл Бишкекте чогуу жүргөн менин досум, ушул 20 жылдан ашык ошо квартираларда май сатып, мээнеттерди кылып, окуп, ооган согушун көрдүң досум, инвалид болдуң, баардыкты нерсени көрдүң. Анан мен ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн деп атам да, ушул жерде эч ким ишкерлик кылбайт эле. Мына ушул акыл досум ушул биринчи ушул кафени ачып, ушул жерде баштагандан кийин анан мунун оң жагында кафе пайда болду, алдында Чикаго деген инилерибиз кафелерди ачты. Ошондон кийин ушул жерде акыл, мындайча айтканда, революция кылды бул жердечи. Ооба, кете чет болсун, чыкса машина туруп калат да. Мен ушунан баары мен бирөөнү менен мойнум боламчы. Бул болгон жакшы, азыр мен расход болот, бирок сайга болсо кайра жакшы болот. Ооба. Эми сен бул жагынан дагы революционер болуп, жол баштап космонавт болдуң да досум. Келди да, аксакал үгүлүп болуп көрүндү, мен анда бир нерсени сурадым. Неме, закон бир дейин сен бир дейин болду, мен кыламын деди. Кылам дедим, кетти. Эми мына ушул заман ушундай болуп кетти. Акыл досум ушинтип баштагандан кийин ушул Жашыл туннель көчөсүндө дүкөндөр, азыр эми строительный курулуш дүкөндөрү бар, продукты саткан дүкөндөрү бар. Эмесе бу жерден эч ким участок албай эле жолдун бою деп коркуп жүрүшкөн. Мына ушул акыл досубуз ушинтип канча адамдарга иш берип, урматтуу бийликтегилер ушундай ишкерлерди колдоп бир мындай көңүл буруп туруш керек да буларга. Эми булар силер да акыл айлыктарды силердин эсебиңерден, анан бизди ишкерлерди силер талкалаш керек, буларды алыш керек. Эми сеники өзүң участогуң, сени Кудай сактасын, эч ким неме кыла албайт. Баягы өзүңкү баардыгы жакшы. Муну документтериңди неме кылып алсаң. Анда досум ийгилик, мен азыр кетип атам досум. Анан кел атып биз 1-2 саатта келип калабыз. Анан кандай жумуш болуп аткандарын көрүп өтүп кетебиз да досум. Жакшы болсо, Алла разы болсун. Ооба. Достор, мына экинчи бөлүгүндө биз кел атып тартабыз. Бул жерде мына акыл досум ушул нерселери эме болуп атыптыр. Видеону толуктайбыз да. Ошо акыл макулан да экинчи бөлүгүнө чейин досум. Урматтуу достор, өзүм мен сиздерге убада кылгандай кайра кел атып токтоп мына иш аябай жүрүп жатыптыр.
video tartып азыр көрөбүз кандай нерселер болгондугун. Эми биздин ишкерлерибиз дагы мамлекеттин саясатын туура түшүнүп, ушундай айткан нерселерди кылып жаткандан кийин биз дагы мамлекет дагы ушул ишкерлердин айткандарын кылыш керек. Бири-бирибизди түшүнүүчүлүк менен мамиле кылып, эми ушунча көп каражаттар кетип жасалган чынын айтканда. Эми ошол мыйзамга туура келет деп ушундай жерлерди буздуруп атышат. Ошол нерсе керек болсо ишкерлерибиз дагы ошол айтканды кылып атат. Эми убагында буларга дагы бирөө келип ушундай кылганыңар туура эмес, мындай болгондо мындай болуп каласыңар десе, балким мындай нерселер салынбайт эле. Эми болорунча болду. Ушунча каражаттар кетип салынган экен. Мамлекет ошол акимдер келип айткандан кийин мына ошол нерселерди өз убагында аткарып, ушинтип биздин ишкерлерибиз дагы туура түшүнүп жатат. Эми биз деле ишкерлерге мамлекет ушул колдоо көрсөтүш керек да. Кандайдыр бир булар эми эчтеке дебейт экен. Жок дегенде ошол пайызы жок, проценттери жок, кредит акчаларды берип, мына ушул Акыл мырза, мына ушул үй деп салган нерсеси ушул кийин бизнес кылып, өзү көч башында туруп, могу Чикаго жана башка бияктагы кафелердин баардыгы жок болгон. Ушул Акыл баштагандан кийин анан ушул жерде канча адамдар иштеп, канча ушундай бизнестер ачылып, мындайча айтканда көч башы Юрий Гагарин сыяктуу космонавт болгон да. Эми ушундай ишкерлерибизди колдошубуз керек. Кандай болбосун, бул нөлдөн баштап ушул 20 жыл мындайча айтканда Бишкекте жүрүп, үйү жок квартираларда жүрүп ушул бизнестерди кылып, эми мына мондой болуп ушул буйрук экен, ушундай болуп калды да. Ошон үчүн туура түшүнүшөлү бардыгыбыз. Акыл, салам алейкум дос. Ишти баштабырсыңар го? Жакшы, алхамдулилла. Эми мен айтып атам, ушу ишкерлерибиз деле мамлекеттин айтканын эки дебей туура түшүнүп, ошондой талап кылынган экен, анан ушинтип кылып атат. Мамлекет тарабынан дагы жардам берилиш керек дегендей сөздөрдү айттым да. Анан мындай эми не болот эми баягы ичиң ачып атса керек. Эме, конечно шатшат. Мен 10 жылдык мээлет метта дем го бузулган, дакаса бузулган жок. Бирок эми мында жарака кетти. Эми канча клиент бар эле, бул иштеген кыздар, ичинде студент кыздар кичине иште акча алайын дедилер, иштеп атканда 26 адам иштейт болчу менде. Иштейт, налогдор төлөнөт, жакшы болчу. Эми конечно бузулуп калды. Законго башы колдоо эми кандай жардам болсо жакшы болмок. Эми жок дегенде, урматтуу көрөрмандар, жанакы эртең мененки передачабызда дагы айтканбыз, ушул бир мамлекет тарабынан Афганис деп берген участокко ушинтип үй салып, бизнес куруп, көчтү баштап, ушул досум ушундай нерсени кылды эле. Эми жок дегенде мунун уулуда майыпчылыгы бар. Бир участок берип болсо дагы бир ушундай колдоо көрсөтүлүп койсо дегендей. Ошо маалда участка бергенде барсам, сага кийин беребиз деп койгон. Ошол участкага азыр участканы небересине алгандар бар да, 500 участка алгандар бар. 400 миңден сатып атышат азыр, ачык. Алайын десем 400 миң акча участка алсам, качан курам үйдү? Ооба. Эми сен тапканың ушул бизнеске салгансың. Мен айтсам, Алла күбө болот деп, мен кылып атам, бирок болду, элдер ойлойт бай деп. Бирок тамак аштан базыргонда айттым, эч канча түшпөйт. Болот, шүгүр. Эми азым болуп кылсам, буга канча акча кетет? Участканы качан аламы? Урматтуу көрөрмандар, мына бул Акылдын кафесинен Ихсандын жанында дагы бир кафе бар. Бул дагы өзүбүздүн агаларыбыздын кафеси. Буларда эмне болуп атыптыр? Бул акыбалды дагы, жагдайды дагы сурайлы. Ассаламу алейкум. Рашика кандайсыз? Мына жакшысызбы? Эмне болду? Бияка бомба түшкөндөй эле болуптур го. Эми азыр бүт республика боюнча ушундай ашыкча жерлерден чыгуу жанагындай мыйзам жолго түшүш боюнча аракеттер болуп атат. Бул президентибиздин чоң тапшырмасы. Анан эми эл эмне болуп аткан болсо мыйзамга баш ийип биз дагы ошо кылайын деп. Мурда курганда биз мындай сыртырака чыгарып алган экенбиз. Арыктан бери жагы биздин жерлер ойлоп туруп. Тротуар коюп отурбуз да биз. Ошо аким келди командасы менен, райондун акими. Айыл өкмөт келди командасы менен түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Анан биз макул болуп коян да эл эмне болсо биз да ошондой коеюн деп туруп. Мына жылдырдым 3 метр, өзү 2 метр тротуар болуп атат, мен 3 метр жылдырдым. Кече күнү келип аким өзү көрүп, şu жерден баштап туруп бузуп неме алып бериңиз деди. Бузуп даярдап койдук, эми
Balдар boş ovaya da bir usta gerek ekan, su aşık gerek ekan. Hozir svet yupazda su aşıkdan tağıp kelip dağı. Boş ovayda. Şularni kestiremiz, alamiz. Mizamning cheginde jashnaqa qilib, bu yerga bir parkovka qila turgan stoyanka mashinalarga qo'ya turgan jayrastasam degan o'yin bor. Bu g'ariqning nimasiga cheyin, jiyigine cheyin tereklerni olib turib, bir o'g'la жаңа tarqaladi. Ana shunday jashnaqa qilib, mashinaga da условия qilib, odamlarga da yaxshi условия qilib, anan teyleyin degan o'ylarimiz bor. Xudo xolasa, mamlakatimizning hozirgi yurgizib жатқан siyosatın başkasını bilmeyim. Men kaldı olsam bu yaptı. Yani mamleket Ko'p mamlakatda ishlagan odamsiz. Ben düşünüp duran bari. Mamleketimiz Эми önüge yoluna düştü. Irash aka, bu nerseni sizler salıp atkanda ушундай болуш керек деп айтпаган өкмөттөр тарабынан дагы мындай катачылык эмеспи же алар билген эмеспи же кандай болгон? Hükümetler de bilgen emez. Hazır hükümetten böyle canı geldi de bu hükümetin malında olgan. Adam biz bu nemeni magazinde salıp atkanda arxitekturadan gelip ölçüp şu yerge salastık kazığın kalkıp bergen. Dokumentleri var. Ha, bu yakta magazin buzulbayбы бул неме? Magazin buzulbay turgan boldu. Magazin stupenka çeyin kala turgan boldu. Adam kalgan jağın trotuarga boşatıp bergenge biz makul boldu. Mol jerdegi решеткалар бар болчу. Adan sonra jasap koydum ele. Жолдун көчөнүн көркүтүп. Алар да алышка туура келди. Азыр эми магазин алдындагы немелер алынабы ошондо бар? Magazinin aldığında bunu naves turap ko. He. Şu navestin şu bala turgandan başlap üstünden alabız. Кичиин эле айваны калат экен да үй сыяктуу. Hayvanlarla kalat, şu alçamça girgende cam da kalmasın de. Adam bu yerde dağı buna bu yerde bütün kesip alabız mı üstünü? Aşağıya çeyin. Adam bir yengir ol kalar. Kuda kalırsa. Şunda öyle var. Yok vakit bugün küve çeyini surok bergen boçu 11 neçeyinde. 11 neçeyin içinde geçiş albay kaldık. Yok daha bir 2-3 gündür içinde onu ideal pütkürüzüp hakimge dalaş etken gel